18-июнь. Ишенбегендер үчүн кантип сыйынуу керек? Бир туугандарым, менин чын жүрөгүмдөн каалаганым жана Кудайдан сыйынып суранарым Исраил элинин куткарылышы. Римдиктер 10-бөлүм 1-аят. Павыл Кудайга Исраил элинин өзгөрүшү үчүн, алардын куткарылышы үчүн сыйынган. Ал натыйжасыз нерсе үчүн эмес, тескерисинче натыйжа бере тургандай кылып сыйынган. Демек биз дагы ошондой сыйынышыбыз керек. Биз Кудайдын жаңы келишимде берген убадаларын кабыл алып, аларды балдарыбызга, кошуналарыбызга жана бул дүйнөнүн бардык булуң бурчуна жеткирүү үчүн Кудайга сыйынышыбыз керек. О Кудай, алардын денесинен таш жүрөгүн алып, аларга эт жүрөк бер. Езекиел 11-бөлүм 19-аят. Алардын жүрөгүн жан дили менен сүйө тургандай кылып өзгөрт. Мыйзамды кайталоо 30-бөлүм 6-аят. Ата, алардын ичине өз рухуңду сал. Аларды сенин мыйзамдарыңды аткаргыдай кыл. Езекиел 36-бөлүм 27-аят. Чындыкты таанып билиш үчүн Кудай аларды тобо кылдыра көр. Аларды өзүнүн эркине баш ийдирүү үчүн туткундап алган шайтандын торунан бошот. 2 Тимотей 2-бөлүм 25-26 аяттар. Алар жакшы кабарга ишениши үчүн алардын жүрөгүн ач. Элчилердин иштери 16-бөлүм 14-аят. Кудайдын эбегейсиз күчүнө жана анын күнөөкөрлөрдү тандап, андан кийин ишенимге жана куткарылууга алып келерине ишенсек, анда биз ыйык жазуудагы жоголгондорду куткаруу тууралуу улуу убадаларга ишенүү менен сыйынабыз. Анткени Кудайга ушундай сыйынуу жагат. Бул болсо Кудайдын тандоо жана куткаруу укугу, бийлиги бар Кудай экендигин билдирет.